Эл билсин көрсөтүүсүнүн чыгармачыл тобу Ордолу Ош шаарына карай сапарын улады. Бүгүнкү чыгарылышта 2-борбор калабызда көп убакыттан бери башынан оор турмушту кечирип, коомчулуктан жардам күтүп жашап келген үй бүлөлөр туурасында айтып берүүнү туура көрдүк. Ош облусунан 13 чакырым алыстыкта жайгашкан айылдагы Майып аялдын абалынан сөздү баштайлы. Кепеде болгон үй дагы бул үй бүлөгө таандык эмес. Жада калса буга чейин ар кайсыл жерлерде убактылуу батирде күн кечирип келген үй бүлө бүгүн минтип жер тилкесине ээ болуп отурат. Сүйүнүчтүү кабар жаш үй бүлөнү кубанычка бөлөдү. Анткени бүгүн бекер берилген жер тилкесине үй салуу аракети көрүлө баштады. Биз ошол кызым экөө квартирада жүрдүк, анан ол неме квартира жактан кыйналып, анан мен ошо Азамат менен байланышып, ошол аркылуу анан ошо Бактыгүл эжелер менен неме кылып жолуштуруп Азамат. Анан ошо посылканы беришти. Ош облусуна караштуу Араван району Гүлбар айылы Жапара Мамытова жана анын жолдошу бир кызын жетилип алып ушул айылга келип отурукташып калуусуна кайрымдуу адамдардын аркасы менен ишке ашып отурат. Буга чейин жер кыдырып жүрүп туруктуу жашоо жайы да болгон эмес. Эми жергиликтүү элдердин жардамы менен бир үй бүлөгө жер тилкеси берилип, там салып алсак деген үмүт тилектери орундалып жатат. Азыр ошо Азамат аркылуу байланышып ошо үй жактан жардам беребиз, салып беребиз деп жатышат азыр. Эми мындай даярдап баштап коюшту. Ошол боюнча мына Бактыгүл эжеге жер берген Ахматка чоң рахмат, ушунчалык жардам бергенине. Алла ыраазы болсун. Ошо кайрымдуулук фондуна деле чоң рахмат. Ушулар аркылуу үйлүү болуп атабыз. Бактыгүл Мирзаева жана анын үй бүлөсү жергиликтүү айылдын жашоочуларына мындан бир нече ай мурда Жапара Мамытованын убактылуу батирде жашап жүргөнүн уккандан кийин балдары менен кеңешип, жер тилкесин бөлүп берүүнү туура көрүшөт. Ушундай муктаж адамдарга өзүбүз негизинен эле жашоодо жардам бергибиз келе берет эле. Анан көп көрчү элек. Бир маалдан анан уулум звонок кылып калды, Москвада иштейт, Королев шаарында. Апа, ушундай бир муктаж адам бар экен, бул жерди биз сатып алган элек. Анан ушундай бир эже бар экен, ошого берели деп сунуш киргизген. Анан сунуш киргизгенден кийин менин бир туугандарым, уулум тагаларым менен келишип, анан пикирге келдик, бир пикирге берели анда чындап муктаж болсо деп. Чындыгында биз иним экөөбүз барып ал келиндин жашоосун көрүп келдик. Жашоосу кыйын экен. Анан мейли деп анан кийин ошо участогубуздан ажыратып бердик. Ушул участоктарды. Ошол уулум сунушу биринчи главный ошол. Жардам берели апа дегенден мейли деп туура чечтик жардам берүүнү. Ошол Алланын ыраазылыгы үчүн. Жапара Мамытова бир кыздын энеси, ал тубаса майып болуп төрөлгөн. Бирок анын майыптыгына карабай өмүрлүк жолдошу баш кошууну сунуш кылат. 2 жыл аралыкта бактылуу үй бүлөнүн ойлогон ой максаттары орундалып, жер тилкесине жетип олтурат. Кайрымдуу бол фонду жардамга муктаж болгон үй бүлө менен жер тилкесин бөлүп берген үй бүлөнүн ортосундагы көпүрө катары бүгүн жакшы саамалыктын үстүндө турат. Сиздер көрүп турган бул жерде ошол Кудай буйруса, ушул муктаждагы үй бүлөгө үй салуу маселесин колго алуудабыз, Кудай буйруса. Анан биз дайым айтып келебиз, биздин күчүбүз ынтымак биримдикте деп. Биздин кайрымдуу болуп коомдук фондунун завод фабрикабыз деле жок, болгону эл тарабынан ынтымак менен, биримдик менен ушул ишти жасап келебиз. Анан ушундай кылып аткан иштерибизге кайдыгер карабаган мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүбүздөгү айрым чыгарылыштарда жардамга муктаж болгон жарандардын жагдайы туурасында айтып көрсөтүп келебиз. Жакшылыкка жарчы болуп, башкаларды да кайрымдуулукка чакырып, коомчулуктун жардамына муктаж болгон инсандардын учурдагы абалын жакшыртуу ар бир адамдын мүмкүнчүлүгүнө туура келе бербейт. Бүгүн биздин алдыбызда дагы бир үй бүлө жер тилкесине ээ болуп, азыркы жашоосу жакшы тарапка өзгөрүлүп жатканын сиздер менен чогуу байкап отурабыз. Адам баласы өлгөндөн кийин дейт, баардык соо амал иштери токтойт экен. Бирок дейт пайгамбарыбыз илля мин салас истисна кылып айтып атат. 3 нерсенин соо токтобойт экен. Ошондуктан биз ошол 3 нерсенин соо бири мин садакатын жария. Бул жария болгон садака. Ушул садака Алланын ыраазы үчүн ушул эжеге ушул жерди садака кылып бердик бүгүнкү күндө. Ошол өлгөнүңүздөн кийин ушул берген канчалык садака кылсаңыз ошонун сообу сизге жетип турат экен. Ошондуктан ошол хадиске амал кылып, пайгамбарыбыз хадистерине амал кылып, ушу бейбечараларга колубуздан келишинче жардам кылдык. Мына бүгүнкү күндө мына жаз айы башталды, Кудай буйруса, Азамат ака менен биргелешип биз да карап турбайбыз.
Орunu жашырсаң өлүм аш керек кылат. Акыркы мезгилде интернет блогтарында жардамга муктаж болгон жарандардын саны болуп көрбөгөндө көбөйдү. Ачык айрым жардам керек деп сурагандар дагы четтен чыгат. Ден соолугу жабыркап, ооруканада өлүм алдында жаткан инсандардын өмүрүн сактап калуу үчүн кайрымдуу элдер колунан келген жардамдарын аябай берип келгендер да жок эмес. Бирок оорукчан адамдардын арты менен акча кылган шылуундар дагы арабыздан чыгып, майып адамдардын ырыскысына кол салып жаткан адамдарга наразы болгон жарандардын армандарына көңүлүңүздөрдү буруп кетели. Боор ачыган киши бол акча акча жегендер көбөйдү. Азыр бирөөнүн үстүнө бирөө ушул оорукчан адам баланын кичинекей ымыркайдын ошол баланын атын акча жеген адамга мен таң калам да. Бул ал адам мисалы үчүн ол жакшы эме кыйналып аткан адам мисалы канча кыйынчылык көрүп табат, бири уборщица болуп табат, бири туалетте охрана болуп табат, бири туалет жууп табат. Ошонун печнетери менен берген акчаны ошол жалганчылардын жегенине мен таң калам. Асылбектин калың журтка кайрылганы коомчулукка бат таркады. Аны эң эле өкүндүргөнү көзү көрбөй төрөлгөн баласы менен түшкөн сүрөтүн интернет блогтарына жарыялап, жардам сурап жаткан ортомчулардын жасаган иштерине наразычылыгын айтып чыккан. Учурда Асылбек жана анын үй бүлөсү азырынча ашыкча сүйлөп, массалык маалымат каражаттарына да интервью берүүдөн бир аз чочулап турган кези. Мен ошондой адамдардан суранам, менин фамилиямын мына мисалы менин жанымда туруп мен менен маектешкенден башка адамдарга ишенбеңиздер. Менин жаныман мен менен чогуу түшкөн сүрөттөрдү көрсөңүздөр гана ошол адамга ишенсеңиздер болот. Менин фамилиям далнын чыкпаган адамдар өздөрүнүн далнын жибесе ага акча салбаңыздар. Өзүңүздөр деле менетиңиздер, мисалы, аны силер жыргап таппайсыздар. Ар бир пенде өзүнүн кыйынчылыгы менен табат акчаны. Рахмат ушу мага жардам берген кыргыз элиме дагы, бизди колдогон мекендештерге дагы рахмат. Азаматбек сизге да рахмат ушул жерге көпүрө болуп бергениңизге. Ош Прим каналына дагы рахмат, бизди кыргыз элине тааныткан, бизге көпүрө болуп берген. Болсо биздин көйгөйүбүздү ким угат эле? Ушу 4 балдан башка мен кимге айтат элем мисалы көйгөйүмдү? Ушу 4 балдын ичинде отурат элем да ушу көйгөйүмдү ойлоп. Мен баламы кантип дарылайм? Тагдыр мага кандай сыноо бердиң? Мен тагдырды күнөөлөп отурат элем, башка эмне кылат элем? О тагдыр жок дегенде мен оңоюраак сыноо менен сынасаң болбой беле деп. Тагдырдан башка кимге кейит элем? Мен ошого Аллахка ыраазымын, ушу канал себеп болгон, сиздердин себеп болгонуңуздарга да Аллах ыраазы болсун. Асылбек 1990-жылы жарык дүйнөгө эки көзү көрбөө майып болуп төрөлгөн. Жарыксыз жашоодон жабыркап жүрүп түгөйүнө жолугу баш кошот. Учурда 3 баласын тарбиялап, убактылуу Байтерде күн өткөрүп жашап келет. Уругубузда көз азиз деген нерсе болгон эмес. Менден башталды. Өзүмө айтсам мектепте окубадым. Үйдө эле чоңойдум. 16 жашымда медресеге келип, ошол жерде медреседе окуп, ушул 2017ге чейин медреседе жүрдүм. 2017-дин аягы ушу аяктарында мына ушул жака көчүп келгенбиз. Медресебиз Өзгөн районунун Мырзаке айылында жашаган болгон медресебиз. Ошол жерде илим алганмын, Куран жаттадым, Кудайыма шүгүр. Аллахка ыраазымын. Ушундай кылып мага Аллах хидаят берип койгонуна, ушу динден кабардар кылып койгонуна, майыптыгыма карабай көп нерсеге жеткизген Аллахка ыраазымын. Бул жагынан жакшы. Бирок ушу балдарым тарабынан болгон нерсе мени өтө кыжалат кылды. Эгер сүйлөгөн сөзүмдө кемчилик болсо кечирим сурайм. Бир кызым ошо 2012-жылы үйлөнгөнмүн. Үйлөнгөндөн кийин жакшы эле жашадык, аябай бактылуу жашадык. Бир кызды болгонго чейин, бир кызды болгондо ошол Хафиза кызым жакшы төрөлдү, көзү ачык төрөлдү. Ошондо аябай бактылуу болуп, көбүрөөк сүйүнүп койгонмун. Бу же Аллах таалам ошондон кийин мени сынагысы келдиби? Ошондон кийин ошол кызым төрөлгөндө көзү ачык төрөлдү, жакшынакай чоңойттук. 2015-жылы ошол Басира кызым, кичинекей кызым төрөлдү. Бунда ошол көзү азиз төрөлдү. Көзүндө бир шишик бар эле. Бир көзүндө шишик бар эле. Кийин бир көзүнө өтүп, анан эптеп аны онкологияга көрсөтүп, карыз коло болуп, алып болуп, булуп атып дарылаттык. Ошондо карегин күйгүзүп алдык, биз негизи кареги жок беле билбейм, химия алдырып дарылатканбыз. Жакшы эле болду, бирок результат жакшы, врачтар жакшы колдошту, жакшы жардам беришти. Аллахка ыраазымын, аларга да ыраазымын. Коомчулукка Асылбек жаңы төрөлгөн ымыркай менен түшкөн сүрөтү аркылуу таанымал болгон. Белгисиз адамдар майып үй бүлөнүн сүрөтүн коюп, коомчулуктан жардам сураган. Ал тургай чет өлкөдө жүрөм. Баламдын көзүнө операция жасатуу үчүн $200,000 керектелет деп кайрылганы айтылган. Бирок мындай маалыматтарды Асылбек бүгүнкү күндө четке кагууда. Анын айтымында учурда бейтааныш адамдарга ишенбестигин билдирип чыккан. Ушул жерден силер бир тоңалар силерден сураныч, WhatsApp'тан таркатып коюңуздарчы. Ушул сөз WhatsApp'ка жибериңиздерчи ушул видеону. Мен Германияда эмес, мен Кыргызстанда элемин. Ал жалган маалымат, Кудай сактасын. Мен баламдын дарты $200,000 чалык эмес. Кудай элдин катарында эле дарт берсин деп, берсе да ошондой эле берсин деп дуа кылып атам. Урматтуу мусулман бир тоңдар, сураныч мекендештер, ал жалган маалымат, мошенниктерге алданбаңыздар. Ошо СМБдан, МБДдан көрүп калгандарга деле айтат элем. Мен укугумду коргоп бериңиздерчи, сураныч. Мен Кыргызстанда элемин, андай Кудай сактасын, Германияда эмесмин.
ошо адамдар өзүнүн татыктуу жазасын алсын мени Германияда дегендер. Сурайм ушул мекендештерим ушуну колдоп бериңиздерчи. Ушу видеону сөзсүз неме кылып суранчы эптеп нерсе кылыңчы. Dünya bir gün var, bir gün yok. Ал айтканыңызга да кошулам. Эми тамак ашты чындыгы жеп атабыз, кайра чыгарып атабыз. Бирок ошол каражат берген мекендештердин акчасын иштеткимге иштетпей эле турам. Иштетсем дагы эми баягы пенсияга тийгенге чейин өзүм неме болгон үчүн карызга деп жазып иштеттим. Мисалы мен мына табарак баламын, карызга акча алдым. Эми Аллах сактасын го, эми тилине бала ата бала эсептешпейбиз го. Бирок баламдын операциясы мен үчүн өтө маанилүү. Ушу баламдын көзү дагы көзүнө шифа болсо, жүрөгүнө бир дары болуп, бир себеп болсо, ушу баламдын жакшы эл катары ойноп чоңоюшу мен үчүн маанилүү да. Башка нерседен да ушуну каалайм. Мен ал топтогон нерсеге үй алуу, эми албетте ал нерсе да керек туура, бирок квартирадан квартирага көчө албайм майып балдар менен. Биринчи маселе балам, экинчи маселе турак жай мен үчүн. Башка нерсени эми кичине эптеп чечсе болсо керек. Машина алайын десем айдай албайм. Эл катары эл жүргөн маршруткада жүрөм баары бир. Эл алган жол кираны төлөйм. Ушул пенсиям менен эптеп Кудайым буюрса тирүүлүк кылып кетсек керек. Ушул нерселер чечилсе. Анан мен мына бишек менен деле чектелбейм. Эгер ушул көз боюнча чет элге барып келгендер, нарык биракты көрүп келген адамдар болсо, мен же чет элге доктор, көз доктору болуп иштеген кыргыз бир туугандардан жардам сурайм. Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер. Мен баламдын көрүп кетишине бир себеп болуңуздар. Жок дегенде жарык сезип калышына бир себеп болуңуздар. Бишек менен мен чектелгим келбейт. Мен башка жакты да көрүп, башка жактын да врачтарынан консультация алгым келет. Мен өзүм коем, жашым өтүп калды, өзүм көрүүмөн үмүтүм жок. Бирок кызым менен балам көрүп кетсе, менде арман болбойт эле. Интернет булактарына кеңири таанымал болгондон кийин Асылбектин үй бүлөсүнөн кабар алып келген адамдар четтен чыга баштады. Азыркы тапта жаш үй бүлөсү Ош шаарындагы Батыш Кичи районундагы Кулатов кварталындагы убактылуу Байтирде үй бүлөсү жана бир туугандары менен бир үйдө түтүн булатып жашап келишет. Аке дейбит. Асылбек жарык дүйнөнү көрбөгөнү менен анын угуу сезимдери күчтүү. Телефон аркылуу сүйлөшкөн адамын босогосунан кирип келип саламдашканда эле тааныйт. Бүгүндө Асылбектен кайрымдуу элдер кабар алганы келишкен. Ошол Иркутскден иштеген, ошо шаарда иштеген, айрыкча ошо Россия Федерациясында иштеген бир туугандарга, мекендештерге айтат элем, Кудай ыраазы болсун сиздерден. Албетте сиздерден көп салымдар кошулат. Мен Аллага ушунчалык ыраазымын, сиздерге да ыраазымын. Ар бир дуамда сиздерди дуа кылам. Ушул мекенибизге эсин аман кайтып келсин. Бул мигрант, орус бир ушундай бир карап башка бирөөнүн элинин көзүн карап иштаткан неме эсин аман мекенибизге ойноп күлүп келсин. Рызкысы алалдан болсун деп ар бириңиздерге дуа кылам. Рахмат, ушу себеп болгон сиздерге да Аллах ыраазы болсун. Кудай берген ошолорго да, ошо берген акаларга, эжелериме да рахмат, Аллах ыраазы болсун. Албетте баламын кичине болсо ушул балама бир күндүк өмүр тартуулган сиздерге Аллах ыраазы болсун, сиздерге ыраазымын. Асылбекти коомчулук алып чыгып тааныткан жаш журналист Аселдин өжөрлүгү себеп болгон. Бир үйдүн төрт убалына камалып отурган каарманыбыздан кабар алганы келип, коомчулукка үнүңүздү жеткирели деген сунушту айткан. Алгач Асылбек бул сунушка макул болгон эмес. Анан тарталы десем, каршылык көрсөттү. Тартпай деле койсоңор жакшы болот эле. Уялам, туугандарым бар дегендей кылыпчы. Анан үйүнө келип абалын көргөндөн кийин тартпаска айлам жок болчу да. Көндүргөнгө айласын издедим. Кантсе дагы көндүрүшүм керек дедим дагы. Тартылыңыз, мага ишенин, баары жакшы болот. Буюрса эл жардам берет. Буга чейин да көп эле ошол берешен инсандардын жардамы менен колдон келишинче өсүп жүргөн биздин каармандарыбыз бар дедик. Анан
айласын эптеп таптык, себеби үй бүлөгө жардам бербесе болбойт эле. Бир үй бүлөдө 5 адам жашаса, ошонун дээрлик 5 тең эле майып болуп калат атпайбы? Бирөөсү дени сактырылган менен сүйлөй албаса жакшы. Айсел жаш журналист болгонуна карабай майып үй бүлөнүн эшигин далай жолу каккалап келген, бир эмес бир нече жолу, бирок баары бир эле жоопту уккан. Мен элдердин тилемчиленип жардам сурагым келбейт деген. Айсел бул учурда өзүңүздү ойлобосоңуз дагы балдарыңыздын келечеги эмне болот? Алар дагы сиз сыяктуу жарык дүйнөнү көрө албай өтүп кетеби деген суроо каарманыбызды каттуу ойго салып, эшигин ачпай койбогонго айласы калган эмес. Анткени балдардын келечеги ал үчүн баарынан жогору турган. Dedi, men niye sebep oldu? Sağa niye men yaşamaya niye çatağım var diye mınday sözü de ayttım da eşit açpayım. Bu sırtta turat bacası men işte turan ököz akıya çataz deyim. Düşünün, mınday düşünseniz bu adamgerçilik deyip. Çok adamgerçiliğin gereği yok var men başım artmak. Men depressiyadamın da nemem de çünçüp tursam anan çok açın şunday söz öyle dedi aççanan söz ben şunda düşündürdü yani. Belki bu mayıplarda kıragan şunda gerek deyip adamgerçilik tüken düşündürdü. Men düşünüp turacı bunun ошол эмесин кабыл алдым да. Ошол себеп болду мен буга өтө ыраазымын. Ошо Сакыркмай байкемен Асележеге ыраазымын. Айселдин ою оңунан чыгып, ак эткенден так этип Асылбекти коомчулукка алып чыкты. Бүгүн ар тараптан жардамдар келип жатат. Биздин чыгармачыл топ барган күнү Атайын Казакстандын Жамбыл облусундагы мекендештерибиз дагы кабар алганы келишкен. Казакстандын Жамбыл облусунун кыргыздары Таразда. Ошол жактан аманат берип жиберишти. Эл сизди ойлоп ошол жерден уюм болуп чогулуп ошол жерде бүткүл кыргыздар кичине жардам берели деп сабап болсун деп жөнөтүп анан мына жерде 46 000 сом акча дагы чогултуп беришти. Ошо аманат биз ошо экөөбүздү жөнөтүштү эле аманат кылып аманат келип сиздерге тапшырайын. Бияка мен ушул жардам берип ушул балага жардам берип аткан кыргыздарыма, туугандарыма чоң рахмат. Ушунчалык эмесин берип, ошолор дагы ошол жерден эсен аман ойноп күрүп, иштери ийгиликтүү болсун. Кудайым ушул балдарга ден соолук берсин. Айтканыңыз келсин. Ыраазымыз биз. Ушул балдардын эмесин чоң ыраазымыз. Рахмат. Жамандык көрбөйсүн балдар. Рахмат балдар ушунчалык жоктоп келгениңерге, ушу балдар тапкан ташыгандары эми жакшылыктарга өздөрүнө буйрусун. Рахмат балдар. Ошо биз эл ишенбей деген да. Биз ишенбесек өзүбүз ошо юттан көрүп байкемен сүйлөшкөн деле жокпуз. Ошо болгондой эле ошо көрүп эле фон алып келип бердик фонду. Ошо өзүңүздүкү. Мына зимний патент алып келдик. Сизге. Коомчулукка Асылбек жана анын көзү көрбөй төрөлгөн баласы туурасындагы маалымат таркаганга чейин бул үй бүлө менен кабарлашкан адамдар аз эле болгон. Эми тууган туушкандары да андан алыстабай айланчыктап жанынан алыс кетпей жүрүшөт. Асылбектин өмүрлүк жубайы да экинчи топтогу майып. Бүгүнкү абалы менен өтүп кеткен күндөрүн ал төмөндөгүчө эскерет. Өзүгө барбадык, топлерге бардык. Топлерге барсак көзүн көрө албай атам эжетеди. Баары жакшы, жүрөгү жакшы. Көзүн көрө албай атам. Көзүн көрө албай атам, мен айта албай атам. Болсо түшүрүп сала бересиздерби деди. Мен айттым, мен түшүрбөйм. Мен көзүн көрүп калабы деп неме кылдым да. Ушу балдарга неме болсо депчи, кыздарымачы. Каралашып мына кыздарым карайт депчи. Бул бала сүйүндүм анан. Ушу баланы түшүрүп сала бергиле деди. Мен мындамай койдум өзүм. Күйөөм деле айтты, түшүрүп сала бергиле депчи. Мен мындамай койдум. Мен көзү болсо төрөлсө ушу балдарды карайт депчи, кыздарым карайт деп. Диагноз койгоншкон жок. Биз алыс билбейбиз, психика баргыла дешти. Анан эми Кудай кааласа, Алла өзү билет, психика Кудай кааласа 14-үндө барат асыба. 14 март шейшемби күнү Асылбек Атайын уулунун көздөрүн көрсөтүү үчүн Борбор калаадагы ооруканага келген. Азырынча так диагноз коюла элек. Баланын көзү жарык дүйнөнү көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобу жокпу? Аны Кыргызстандын дарыгерлери азырынча айта албайт. Биринчи бардык калайык менен саламдашып алайлы. Кутмандуу, урматтуу, кымбаттуу калайык кыргыз калкым, рахмат мени колдогонуңузга. Аллахтан ыраазы болсун. Бардык мекендештерге рахмат жана салам айтып кетем. Бизге келгенден максат, ар бир иштин максаты бар. Сиз туура суроо бердиңиз. Bir adam эс алууга келет, bir adam дагы бир максатта келет. Биздин максат ушу баш баланы көрсөтүш болчу. Кудайыма шүгүр, азыр обследованиядан өтүп атат. Баламдын толук результаты чыга элек. Табарактын эртең Кудайым буйруса толук результат чыгып, Кыргызстандан толук диагноз коюлат жүрөгүнө жана көзүнө.
баланын врачтардын айткан сөзүнө караганда, сөзүнө таянсак, 2 жаңы тең операция керек дейт. Бирок маселе суроо бул жерден. Ошол 2 он тең операцияны көтөрө алабы же жокпу? Давлениясы да высокий болуп атат, бийик болуп атат давлениясы, ошого бул нерсе кыйынга бир аз туруп атат. Эми эртең врачтар өздөрү консультация кылып, өздөрү сүйлөшүп, анан жыйын өткөрөбүз дешти. Ошондон кийин анан билинет Кудай кааласа. Анан биз ошого карап, дагы андан ары иш алып барабыз деген үмүттөмүн. Албетте сиздерге окшогон мындай кайрымдуу болуп фонду, мындай кыргыз элинин өзүнүн бир жүрөгүндө бар чыган жигиттеринин колдоосу менен жана дуасы менен андан аркы иш алып барабыз деген үмүттөбүз. Азырынча бишкектебиз. Күн сайын 5 убакыт намаз окуу Асылбекке дем күч жана сабырдуулук берип турат. Бүгүн ал белгисиз атын атагысы келбеген 2 бөлмөлүү батирди бир жумага бекер берген адамдардын үйүнө келип жашап жатат. Эртең ал үчүн маанилүү күн. Багамдат намазын окуган соң ооруканага карай багат алмакчы. Үзүлбөгөн үмүт чет өлкөдөгү акылачандарда, бирок азырынча каражат жыйнала элек. Асылбектен кабар алуу үчүн биздин чыгармачыл топ менен кошо кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү да келишкен. Ушул четте турса дагы кайдыгер карабастан жакындан алыста туруп, жакындан колдоо көрсөткөн ар бир мекендешке терең ыраазычылык. Мактоолор бир гана Аллахка болсун, жараткан затка болсун бизге. Бирок колубуздан келген ушул бар мүмкүнчүлүктү жумшап аткан мекендештерге мен убакыттан пайдаланып дагы ыраазычылык билдирем. Ушул бүгүнкү күндө анан бизге ушул алыста туруп мына колдоо көрсөтүп, анан ушул Асылбекке 3 күн алдын барып жолукканбыз. Ушул 3 күн алдын жолукканда дагы биз колдон келсе ушул кичинекей биздин наристенин ден соолугунун жакшы болуп кетишлигине кичине болсо дагы салымыбыз болсун үчүн жарыя бергенбиз. Ошол элге мындай бир маалымат бергенбиз. Ошол маалыматты угушуп, кайдыгер карабастан туш тараптан 3 күн ичинде чогулган акчаны бүгүн тапшырып коюуну туура көрүп атабыз. Бул аманат биз үчүн чоң. Ошого кыянат кылдырбастан ушул Кореядан Созан деген жамааты 26.500 берип жиберишкен. Ушул жамаатка Аллах ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, мына сиздердин аманатыңыздар дарегине жеткизүүнүн аракетиндебиз. Жана башка жаш муун деген биздин ошол спорт жаатында машкан мекендештер, жана башка туш тараптан Россиянын бүткүл аймактарынан эми баарын атын атап отуруп кажет эмес. Мына ушул сиздерден келген акча 3 күндүн ичинде 118.270 сом акча чогулуп, мына ушул аманатты Асылбек тапшырып коюуну, мына Кудай буйрса ушул биздин кичинекей мекендешибиз ушул жакшы болуп кетишлигине Кудай буйрса бир шифа болсун Асылбек. Аллах ушул берген дартына шифа берген болсун. Аллах Таала кандай сыноо берсе, ошол сыноосуна жеңилдик берген болсун Кудайым буйрса. Ушул жерден мен мекендештерге бир жолу рахмат айтып кетем. Албетте ошо алыста иштесеңиздер да, жакындан колдоо көрсөтсөңүздөргө Аллах ыраазы болсун. Кудай сиздерди да колдой, ислам мекенге келип алыңыздар. Ар бир пенденин үмүтү мекенге келүү, ушул максаты бутка туруп алуу, ушул жакшы жашоо, албетте бизге окшогон муктаждарга жардам берүүдүр. Иншалла ошентип ниет кылайлы. Кудайым буйрса тилеген максаттарыңыздарга жетиңиздер. Эч кандай эч ким балам деп сыздабасын, эч кимдин баласы оорубасын. Ар бир төлөгөн наристе ден соолугу менен төлөбүш Аллах Таала насип кылсын иншалла. Бала деле жан ооруп кыйналса, кыйналат экен. Ата-эне да бала ооруп кыйналса, ата-эне да кыйналат. Бала ооруп кыйналса, ата-эне да кыйналат экен. Биз деле ушу балабыз ооруса, ооруп, балабыз сүйүнүп, уктаса уктап, ошол турса туруп, ушинтип отурабыз. Албетте колдогондоруңузга Аллах ыраазы болсун сиздерге иншалла. Кудай өмүрүңүздөргө тынч болуп берип иншалла дайым тынчыган болуңуздар. Асылбекке учурда ар тараптан колдоолор көрсөтүлүп, материалдык жактан жардамдар кайрымдуу элдердин арты менен келип жатат. Бирок өлкөбүздө уулунун көзүнө операция жасалышы мүмкүн эмес. Болгону так диагноз коюлса, андан кийинкисин убакыт өзү көрсөтөт. Кесем чындап эле WhatsApp'ты ача албай атам, урматтуу мекендештерим, сиздерден кечирим сурайм ошон үчүн дагы. Себеби WhatsApp'ты интернет жандырсам 999 изинен келип токтойт. WhatsApp'та ошондой экен менин WhatsApp'ымда. Интернет жандырып ошол бир кодду ачсам, кайра онордо код келип түшөрөт. Аны ачып жазса, кайра онордо код келип, ошону жетишпей калып атабыз. Бир адам кодко звонит, бирок ошол деле жазып бүтүп мага бери элек, жетише элекпиз. Себеби мен код алганга, акча алганга убактым болбой, балам менен болуп, балам менен жүрүп, ошону карай албай калдым. Алды 10 күн болуп кеткен күндөр бар. Мекендештеримден кечирим сурайм, мен ушундай салган акчасын убагында албай, балким кыянат кылып атканда, балким шагын сындырып аткандырмын. Мен үчүн берген жардамдарын балким туура колдон албай. Бирок мен эми бир сомдо чейин балам үчүн топтоп атам. Алганым колума тийгенин алып атам, бирок алын электери банкта бар, чынын айтыш керек. Өзүмдүн паспортума келген, өзүмдүн далыныма келгендер банкта бар.
ошолорду алсам, Кудайым буюрса ушу балама бир шифа болуп кетсе, Аллахтан болуп сиздердин берген жүрөгүңүздөн берген акчаңыздар иншалла ушу балама себеп болуп кетишин Кудайдан суранам. Асылбек Нуркамил уулу үй бүлөдөгү 12 бир туугандын ичинен жалгыз майыптуулугун бала катары жарык дүйнөнү көзү менен көрбөй, эс акылы менен сезип туюп жашап келет. 8 эркек, 4 кыз, үй бүлөдөгү 12 баланын 7-чиси. Демек ал жалгыз эмес. Азыр бир туугандар жана карапайым калктын жардамы артында чоң үмүт менен жашап жаткан кези.